Кутмандуу күнүңүздөр менен Поликлиника медиасынын сереп берүүсүндө шайлоодон кийинки мониторинг, шайлоодон кийинки абал боюнча сүйлөшөбүз. Биздин студияга мейманга шайлоо боюнча эксперт Бакытбек Самаковду чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Бакытбек мырза, айтсаңыз, мына сиздердин фонд шайлоого байкоо жүргүзүп, башынан аягына чейин байкоо жүргүздү. Ошол байкоонун өчүрүндө мындай бир топ мүчүлүштүктөрдү белгиледиңиздер эле. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз, кайсы жерлерге байкоо жүргүзүлдү, анын жыйынтыгы кандай болду? Кутман күнүңөр менен Айгүл айым. Биринчиден, жалпы иш фонду өзүнүн байкоосун баягы эл аралык стандарттарга шайкеш келтирген методикасы иштелип чыккан. Ошол методиканын негизинде биз байкоо жүргүзөбүз да. Бул шайлоодо биз 300 участокты баягы случайная выборка деп коет. 300 участканы тандап, ошол 300 шайлоо участкасында байкоо жүргүздүк. Шайлоонун алдында дагы, шайлоо күнү, анан баягы шайлоо участканын тышкары добуш берүү күнү. Ошондо бизде жалпысы менен бир 600 байкоочу болуп иштеди. Шайлоо үгүт иштеринде кандай бузуулар болду, бул боюнча эми шайлоодон шайлоого өзүңүздөр билесиздер, бизде 2-3 көйгөйлүү маселе бар. Бул биринчи администрациялык ресурс, добуш сатып алуу. Ошол эки эң негизги көйгөйлүү маселе бар. Бул шайлоодо акыйкат үчүн айтып коюш керек, администрациялык ресурс боюнча маалыматтар азыраак түштү. Мен ойлойм, бул дагы бир мамлекеттин баягы алдын ала иш-чаралары негизинде деп эсептейм. Бирок ошо менен, конечно, албетте биз баягы администрациялык ресурс бир күндө эле жоголуп кетпейт. Анткени бул администрациялык ресурс ар бир субъекттин ан сезими кандай болот, ошондон да мындай шайкеш келет да. Кээ бир учурда кээ бир мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер баягы түшүнүгү бар, администрациялык ресурсту колдонгонго болбойт депчи. Кээ бир учурда баягы эски адет менен администрациялык ресурсту колдонуп келе жаткан дагы кызматкерлер жолуккан, бул шайлоодо дагы. Айрым учурда ошол жазаланып атты, шайлоонун алдында ошо колдонгондор жазаланып, кызматтан алынып атты, ошондой фактылар болуп атты. Албетте, ар бир ушундай бузууларга мамлекет жагынан, мамлекеттик органдар жагынан мындай реакция болгон. Акимден баштап, айыл өкмөтү менен бүтүп, өз кызмат ордунан бошотулган. Бул да мен ойлойм, бул да жакшы көрүнүч. Кудай буйруса, эмки шайлоолордо администрациялык ресурсту пайдалануу окуялары азыраак болот деп. Мүмкүн, Кудай буйруса, ниет кылабыз администрациялык ресурсту жоготобуз, Кудай буйруса. Буга чейин ошол административдик ресурс колдонбойт деп айтып келди, анан кийин бирок башка жагынан да көйгөйлөр чыгып калбадыбы, мындай жана автоматташтырылган жана сайттагы маалыматтардын экача болуп чыгып калышы. Ушул буга чейин сиздер дагы ошол АСУ аппараттарынын иштеши боюнча дагы мындай мониторинг жүргүздүңүздөр беле? Биз АСУ аппарат боюнча техникалык жактан мындай так маалыматты азыр бере албайбыз. Анткени биз дагы бул техникалык билим болуш керек. Ошонун баарын изилдегенгечи. Бирок ушу канча жылдан бери байкоо жүргүзүп атабыз шайлоо процесстерине. Ошол автоматташтырылган процесс бул жакшы мындай көрүнүч негизи. Эми акыркы шайлоо өтүп аткан шайлоодо кандай бир күмөн жаралып кетти. Сайтта туура эмес маалымат берилгендиги үчүн. Бирок мен жеке оюм биякта бир кандай техникалык ката кеттиби деп жеке оюм бар. Анткени эмне үчүн айтып атам? Азыр ушул күмөн болуп аткан, жыйынтыктарга күмөн болуп аткан тараптар Борбордук шайлоо комиссиянын сайты ошо мүмкүнчүлүк берет да текшергенгечи. Ар бир участкадан шайлоо бүткөндөн кийин, кол саноо бүткөндөн кийин протоколдун жана идентификация чектерин скан аркылуу
борбордук шайлоо комиссиянын сайтына жөнөтүлөт. Ошол менен биздин колубузда, байкоочулардын колубузда, партиялардын же талапкерлердин колунда болгон чектер менен салыштырса болот. Туура келип атабы, туура келбей атабы. Добуштардын саны, катышуучулардын саны, идентификация өткөн шайлоочулардын саны дал келсе, андакта проблема жок. То есть мен эмне айткым келет? Күмөм жаралган болсо, ошону текшерүү, жыйынтыкты текшерүүгө борбордук шайлоо комиссиянын сайты толук мүмкүнчүлүк берилет. Бир убакыт керек, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да. Анткени биякта биз дагы убакыт кыска болуп калды, биз дагы ошол сайтта эмне болуп кеткен маалыматты бир кезде баягы айырмачылык болуп кетпедиби? Биз дагы мындай тынчсыздандуу менен кабыл алдык муну. Бирок мындай биринчи текшергенде действительно баягы основной базада аякта да бир ошол сайттын эмесинде бир отдельный терезе бар, интернет терезе. Ушул жактан караса болот. Ар бир участкадан автоматтык эсептөө урунан маалыматтын ар бир участка боюнча караса болот. И салыштырганда биз баягы өтө мындай каталарды көргөн жокпуз. Бирок ошол базадан уже тышкары визуализация кылып атканда, ошол жактан ортодон бир азыр күтүп туралык борбордук шайлоо комиссиянын баягы расмий билдирүүсүн. Азырда мен ойлойм, аякта да териштирүүлөр болуп атат. Ошол жыйынтыгын күтүп туруш керек. Бирок биз ойлойбуз, бул баягы мен жеке оюм техникалык ката болуп кетти го деп ойлойм. Анткени биз дагы азыр ошол текшерүү убагында мезгилинде турабыз. Биз дагы өзүбүздүн кызматкерлерибиз ошол алынган идентификация чектерди дагы анан сайтта ар бир участок боюнча сандарды азыр салыштырып атабыз. Ошонун жыйынтыгында биз уже мындай так айта алабыз да, кандай бир техникалык ката болду же атайын бир кандай иш-чаралар көрүлдүбү депчи. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн, мен жеке оюм бул техника жагынан кетти деп ойлойм, техникалык ката болуп кетти депчи. Анткени дагы бир жолу кайталап кетейин. Борбордук шайлоо комиссиянын сайты толук мүмкүнчүлүк берет. Ар бир жыйынтыкты текшергенге мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары мыйзам боюнча бул жайгаштырылган маалымат бул алдын ала маалымат да, шайлоонун. Бул юридикалык күчкө эмес, бул алдын ала маалымат. Юридикалык күчтү мыйзам боюнча кол саноонун жыйынтыгы кабыл алынат да. Ошондуктан биз азыр баарыбыз чыдамдык менен күтүп туруш керекпиз. Ар бир участкалык комиссия ошол кол саноонун жыйынтыктарын бүтүрмөйүнчө, ошондон кийин гана биз баягы толук маалымат бере алабыз да. Анын ошол техникалык мүчүрүштүктүн себептери ар кандай айтылып атпады? Ошондон дагы баардыгы күмөн санап калды болуш керек. Анан жана добуштар дагы азайып калды. Ошол байланыштуу дагы көп эме болот. Эми бул ошо сиз айткандай борбордук шайлоо комиссиясы ошо саясий партияларды талапкер болуп качкандарды катыштырып, мунун себебин иликтеп бардыгына көргөзөбүз деп айтты. Ошону күтүп туралы. Ал эми кол менен саноо ошол канча убакытта бүтүшү керек? Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген, акыркы өзгөртүүлөр биринчиден жаңы системаны кабыл алып атканда, ошондо да өзгөртүүлөр киргизилген. Убактысы боюнча мөөнөт чектери жок. Анткени баарыбыз түшүнүп атабыз. Бул аралаш система мурунку системага караганда кол саноо процесси аябай мындай татаал болот да. Мурун бир эле бюллетендерди санап эле жыйынтыгын чыгарып койчубуз. Азыр болсо аралаш система болгондуктан бир мандаттуу округ боюнча талапкерлердин добуштарын санап чыгат биринчи шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссия. Анан экинчи тепкичте партиялардын добуштарын санап чыгат. Анан үчүнчү ар бир партиянын стопкасын алып, ошол ичинде кандидаттар боюнча добуштарды санап чыгат. Бул аябай биз дагы өзүбүздүн шайлоонун астында анализ рисков деп чыгарганбыз маалымат. Ошондо да биз айтып кеткенбиз. Ушул аралаш система ушундай риск бар, кол саноо процесси аябай көп мөөнөткө созулуп кетиши мүмкүн депчи. Ошол азыр
биз айткандай эле ошол азыр көп убакыт алып атат. Бирок чек коюлган эмес. Болгону Борбордук шайлоо комиссиясына чек коюлган. Шайлоо өткөндөн кийин 20 күн ичинде ушул шайлоонун жыйынтыгын чыгарыш керек жана жарыялап жасаш керек. Эки участок боюнча ошол кайра шайлоо болот деп калды, эки участок боюнча. Бишкек шаары боюнча эки участокто бул 1-май шайлоо округу жана Свердлов шайлоо округу. Ушул эки участок боюнча кайра шайлоо өткөрүлөт. Анткени баарына каршы деген позицияда башка кандидаттарга салыштырмада көбүрөөк добуш алды да. Ошондуктан ошол талапкерлерге каршы деп шайлоочулардын добушу саны көбүрөөк болду. Ошондуктан мыйзамга ылайык ошол округтар боюнча кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Кол менен саноодо ал участоктардын добуштары кирбейт да? Жок, кол менен в любом случае ошол округ боюнча да кол саноо өткөрүлөт. Ал кол саноонун жыйынтыгы дагы баягы жыйынтыгы боюнча көрөбүз да, кандай жыйынтыгы чыгат. Бирок позиция каршы көп болгон учурда мыйзам боюнча кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Бул шайлоочулардын шайлоого келиши дагы пайызы азыраак болуп атыптыр да, мурдагы шайлоолордо мынчалык болгон эмес да. Эми мисалы келтирсек, биз дагы кайра эле ошол анализге кайрылсам, биз дагы айтканбыз, шайлоочулардын шайлоого катышуучулардын пайызы аз болот деп, саны аз болот деп. Акыркы маалыматтарды алсак, бир 35,5% катышыптыр. Мурунку шайлоолорго салыштырсак, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо 39,5-40 жакын пайыз катышкан. Ал эми мурдагы жылы 20-жылы жогорку кеңештин шайлоосунда 50%-тен ашык катышкан шайлоочулар. Азыр эми бул ар кандай себептер болушу мүмкүн. Биринчиден мүмкүн суук мезгили мүмкүн акыркы мезгилде бизде шайлоо процесстери көбүрөөк болуп кетпедиби? Ошондуктан мүмкүн шайлоочулар уже баягы чарчаганы деп дагы эсептесе болот. Мындан да тышкары үгүт иштери дагы аябай биякта маанилүү. Канчалык ушул кандидаттар, саясий партиялар үгүт иштерин активдүү алып барган күнү ошончо явка дагы шайлоочулардын келишүү саны көбөйүшү мүмкүн. Бул да байланыштуу бири-биринечи. Шайлоого дагы ишенбей калышы да мүмкүн да. Бул да мүмкүн, ооба, шайлоого дагы ишенбей калышы мүмкүн. Анан ошол эле талапкерлердин тизмесин карап, кайра эле ошол кандидаттар же өздөрүнө ылайыктуу кандидат таппаганы бул да шайлоого барбоонун бир кандай причинасы болушу мүмкүн да. Эми биякта көп бул үчүн мен ойлойм, ушул шайлоонун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик изилдөө институттар мындай өзүнчө изилдөө жүргүзүш керек. Эмне үчүн шайлоочулар шайлоого барбай жатат деген маселеге жооп алыш керек да. Ошондуктан мамлекет өзү дагы анан жалпы коом дагы түшүнүктүү болот да. Эмне причина менен келбей атат, ошол причиналардын үстүнө иш алып барыш керек да. Шайлоого аз келишин дагы бир себеби жана мурунку шайлоодо колдонулган форма 2-нин жоюлушу дагы кээ бирөөнүн каттоосу жок болуп же идентификациясы жок болуп ошондон дагы келбей катышпай калышы мүмкүн да. Албетте, бул дагы мүмкүн эмес, бул түздөн түз ошол шайлоочулардын шайлоого келген шайлоочулардын санына тийиштүү. Анткени мурунку шайлоолордо форма 2 колдонуучу, азыр болсо ошол форма 2 мыйзамдан алынып салган. Биякта бир айтып кетчү нерсе, негизи башынан форма 2 деген мындай жакшы максатта киргизилген да. Бирок анын терс көрүнүштөрү көп болуп калды да. Бирок ошол норманы кээ бир саясий партиялар кыянаттык менен пайдаланып кетип, мурунку билесиздер, күзүндө болгон шайлоодо. Ошондуктан эми убакыт кыска болуп калды. Жогорку кеңештин депутаттары бул форма 2 нормасын алып салган, бирок анын ордуна
бизде көп социалдык категориялар бар да, ошол эле студенттер, Бишкектин айланасында жаңы коңуштардын жашоочулары, көпчүлүктүн алардын баягы регистрациясы жок. Регистрация боюнча баягы мурунку негизги жашаган жери. Бирок азыркы убактылуу жашап аткан жеринде регистрация жок. Студенттер окууга бияка келет. Ошолордун дагы көпчүлүгү баягы шайлоо укугун колдонулбай калды. Ошондуктан дагы ушул шайлоочулардын катышкан санына көп таасир келтирди да. Бирок мен ойлойм, бул форма 2 боюнча дагы кандай бир жаңы эрежелерди киргизип, ошол шайлоочулардын шайлоо укугун камсыз кылуу үчүн жаңы өзгөртүүлөр мыйзамга киргизиш керек. Мисалы кандай өзгөртүүлөр киргизиш керек? Мисалы, бул форма 2 боюнча шайлоодон шайлоого чектери, мындай требованиялары көбүрөөк коюлуп келатканда, мисалы биринчи форма 2 киргизгенде эч кандай бир мындай татаал эрежелер жок болчу да, камсыз кылуу. Ошол шайлоочунун арыз эле мындай арыз эле бар болсо, форма 2 менен адресин алмаштырып койчу. Ошондо мисалы мен өзүм билбей, сиз мен атыман барып шайлоо комиссиясына мен атыман арыз тапшырып эле, мен багы шайлоо адресимди которуп койчуңар. Бул баягы арыздар көп түшүп, андан кийинки экинчи тепкич Борбордук шайлоо комиссиясынан ушул арыздар баягы защищенный бумага менен чыгарылып баштады. Ага дагы баягы эмете албадык. Ошондой эле арыздар түшө баштады. Андан кийин үчүнчү жолу Борбордук шайлоо комиссия уже мындай талап киргизген, ар бир шайлоочу өзүнүн баягы шайлоо адресин өзгөртүү боюнча өзү келип, өзү арызды тапшырыш керек. Ошондуктан күзүндө өтүп аткан шайлоодо ушул тарап үчүн талап коюлган үчүн коомчулук баарына билип калды да, канча форма 2 менен канча шайлоочулар көчүп жүрөт да, бир шайлоо адресинен экинчи шайлоо адресине. Анткени ушул талап киргизген өзү келип, өзү тапшырыш керек деп. Ошондуктан ар бир саясий партия автобустарды жалдап, күзүндө да маалыматтарды билесиздер, шайлоочуларды автобус менен бир участкага алып келип, ошо каттап аткан да. Бирок эми ошондой талапка коюлганына да, чекке коюлганына да карабастан, форма 2-ны кайрадан кыянаттык менен пайдаланып кеткен да. Бир үйгө 500төн каттап. Ооба, ушул дагы бул ар бир шайлоо өткөндөн кийин, жыйынтыктары чыккандан кийин, ошол баягы арыздардын үстүнөн иштеп, ар бир баягы кемчиликтердин үстүнөн иштеп, кандай бир сунуштар иштелип чыгыш керек. Биз фонд тарабынан да ошондой сунуштар иштелип чыгат. Жыйынтыктоочу отчет беребиз. Ошол жыйынтыктоочу отчетту дагы биз көрсөтөбүз. Ушул мыйзамдарга ушундай сунуш кылабыз. Эмне үчүн ошондой сунуш кылабыз деп биз дагы сунуштарды беребиз. Сиздер ошол шайлоо учурунда мониторинг жүргүздүңүздөр да, ошондогу жана негизги кемчиликтерди айтып кетсеңиз, ошол жана сиз байкоо жүргүзгөн участоктарда сиздер. Эң негизги кемчиликтер, биз да ошол рискти айтканбыз, бул добуш берүү процессинин кичине кыйын процесстери, баягы жоболору кичине шайлоочуга кыйын болуп калган да. Биринчиден, бир мандаттуу округ боюнча талапкерге добуш берүүнү өтө кыйын болгон жок. Ал эми партия боюнча биринчи партияны тандаш керек болчу, экинчиси ошол эле партиянын ичинде тизмедеги кандидат боюнча. Эми көп учурда өзүндө баягы эсинде жок болуп калышы мүмкүн да. Партияны билет, тиги талапкер кайсы номер менен келатты деп эле баягы көп учурда ошол жактан кыйынчылык болуп кетти деп эсептейм. Анткени биз дагы айтканбыз, ушул аралаш система бюллетендердин көбүн жараксыздыкка саны көп болот деп ушундай коркунуч болгон. Ал эми салыштырсак, күзгү шайлоо мезгилиндеги жараксыз бюллетендер саны бир 2%ке жакын болсо, азыркы убакта жараксыз алдын ала маалымат боюнча ушул шайлоодо жараксыз бюллетендердин саны 10%ке жакын болуп калган да. Ошондуктан эми бул жакта мен ойлойм, Кудай буйрса, бул жаңы система болуп атпайбы? Ошондуктан көп шайлоочулар дагы баягы жаңы системага көнгөнчө убакыт керек. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин шайлоо өтөөрүнө аз убакыт болуп калды. Бу жакта да
шайлоочуларды коомчулукту маалымдоо жумуштары өткөргөнгө кичине аз убакыт болуп калды да. Ошого карабай биз фонддун тарабынан, Борбордук шайлоо комиссия тарабынан баягы Кыргыз Республикасында проон техникалык көмөк көрсөтүү менен 27 аймакта биз мындай окутуу, маалымдоо иш-чараларын алып барып келгенбиз. Мен ойлойм, мындан тышкары да Борбордук шайлоо комиссия өздөрү иш-чараларды көргөн. Мен ойлойм, бул дагы баягы жараксыз бюллетендердин санын ушунча болгонуна дагы бир кандай жакшы эме алып келди. Анткени окутуу же маалымдоо болбосо мындан да көп болуп кетмек. Анткени биякта да бир маселе бул алдын ала маалымат. Кол саноо жүргүзүлүп атканда ошол жараксыз бюллетендердин кээ бирөө жарактуу деп эсептелиши мүмкүн. Анткени бул автомат мүмкүн баягы туура эмес жараксыз эмеге киргизип койгон. Бирок мындай кол саноо болуп атканда ушул шайлоочунун өзүнүн добушу бергени так көрсөтүлсө, ошол бюллетен жарактуу деп эсептелинет. Шайлоо учурунда дагы мындай үгүт жүргүзгөн да көрүнүштөр болот да, э? Шайлоо күнү үгүт жүргүзүү маалыматтар түшүп атты бизге, бирок мурунку шайлоолорго караганда аз. Муну дагы акыйкат үчүн айтып коюш керек. Ошол эле добуш сатып алуу. Мурунку шайлоолордо өзүңүздөр күбө болдуңар. Ар бир участканын жанында баягы топтор чогулуп, өздөрүнүн тизмелерин алып алып, ар бир шайлоочуну өзүнчө каттап келдиби, келбедиби, бул дагы бир добуш сатып алуунун бир контролдоо максатында жүргүзүлгөн. Бул шайлоодо кээ бир участкаларда ошондой катталган, бирок массалык түрдө жок болду деп биз. Шайлоо учурунда бардык жана үгүт плакаттары баары алынып коюш керек да, ошол добуш берген күнү. Жок, мыйзамга ылайык, мурун ошондой талап бар болчу. Акыркы эсимде болсо 2017-жылы ошондой өзгөртүүлөр киргизилген. Илинген үгүт материалдар шайлоо күнү өз жеринде эле калат. Бирок баягы шайлоо комиссиянын ичинен жана шайлоо участканын ичинен шайлоо участканын тышында болгон, жакын жерде тышында болгон үгүт материалдар алыныш керек. Калган үгүт материалдар жана баннерлер илинген жерлеринде калат. Аларга андай. Анткени ошо шаар боюнча айрым жерлерде баннерлер турду да. Ооба. Ал мурун ошондой талап бар болчу. Азыркы шайлоо мыйзамына ылайык ошол баннерлер алынбайт. Ошол шайлоо күнү илгени же үгүт материал таратуу тыйысы алынган, бирок шайлоо күнгө чейин илинген үгүт эмелер, баннерлер ордунда калат. Сиздер ушул мындан буга чейинки жана белгилеген тобокелчиликтердин баары эле ошол көрүнгөн турбайбы, иш жүзүндө ошондой болушу мүмкүн деп сиздер алдын ала айткан турбайсыздарбы? Ооба, бул дагы биз баягы менден тышкары да бизде эксперттер чогулуп ошол жаңы мыйзамдын эрежелерин изилдеп ошондой рисктерди айтып кеткенбиз да. Биринчиден ушул кол саноосу көп убакытка баягы созулуп кетиши мүмкүн. Экинчиси ушул шайлоочулардын бюллетенди толтуруу маселеси абдан тыкат, мындай маалымдоо болуш керек. Анткени көп шайлоочулар баягы кыйынчылык жаратылат депчи, добуш берүү боюнча. Үчүнчүдөн ошол биз айтканбыз, явка маселеси дагы проблема болот депчи. Анан ар бир этапта өзүнүн кыйынчылыктары болот депчи. Ошол эле бир мандаттуу округ боюнча, бир мандаттуу округду түзүп аткан учурда дагы кыйынчылыктар болот депчи. Өзүңүздөр билесиздер, Борбордук шайлоо комиссиясында да, отурумдарында да, жогорку кеңеште да ошондой көп учурда белгилеп кеткен. Көп маселелер кандай айтсам, талаш тартыштар болгон. Округдун чек-аралары боюнча. Кээ бир учурда бул округдун чек-арасы мындай эмес, мындай болуш керек деп көп мындай бир эле райондордо ошо эки округга бөлүнүп калганда учурлар болгон, э? Бир район эмес, мисалы бир облустун бир району бир округга карап калган, 2-3 району башка округга карап калган да. Ушул округдардын түзүлүшү боюнча дагы мен ойлойм, ушул шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин дагы округдар түзүлүшү боюнча дагы мындай
изилдөө иштери жүргүзүш керек. Анткени коомчулуктагы ошол шайлоочулар да, талапкерлер дагы баягы наразыны жоюш үчүн округдун чек арасы кандай түзүлүп калганы боюнча. Эми ошол кийинки иш-аракеттер качан болот? Шайлоо качы таанылды деп кайсы убакта эсептелет, кандай убакта? Мен ойлоп атам, азыркы убакытта акыркы маалымат боюнча бир 15% жакын кол саноо жыйынтыктары уже Борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү. Мен ойлойм, бир жуманын ичинде, бир жумадан ашпайт болсо керек кол саноо боюнча жыйынтыктар участкалык комиссиядан Борбордук шайлоо комиссиясына келсе. Кандай ойлосок дагы Борбордук шайлоо комиссиясы 20 күн берилген. 20 күндөн ашпаш керек. 20 күндүн ичинде ушул өткөн шайлоонун жыйынтыктарын мыйзамдуу түрдө жарыялоого берилиш керек да коомчулукка. Ошондуктан мен ойлойм, 20 күн ичинде биз ушул шайлоонун жыйынтыктарын Кудай буйрса билип калабыз. Сиздерде ушу шайлоо боюнча иликтөөлөр аягына чыкты да, Жок, азыр биз дагы шайлоо күнү өткөндөн кийин да маалыматтарды, өзүбүздүн байкоочуларыбыздын маалыматтарын алып, дагы эле ошол мезгил болуп атат. Шайлоочулардан маалымат алып атабыз. Ар бир участка, биз ошо байкоо жүргүзгөн ар бир участканын ичинен кол саноонун жыйынтыктарын да алып атабыз. Ошолордун баарын алып, анан акыркы ушул сайт боюнча маселе жаралгандан кийин биз дагы ошол чектер менен бюллетендерди салыштырма кылып, өзүбүздүн дагы изилдөөбүздү өткөрөбүз. Анан ошонун жыйынтыгында финалдык отчетто көрсөтөбүз. Дал келдиби, дал келген жокпу ошол маселени. Ошол анда мындан ары дагы шайлоого жана айтылган кемчиликтер, мүчүлүштүктөр баары эске алынып, мындай туруктуу бир жолго түшүп калат деп ишенели. Кудай буйрса, ниет кылалык. Ушун менен поликлиника медиасына сереп берүүсүн аяктайбыз. Бизде шайлоо боюнча эксперт Бакытбек Самаков болду. Биз ошо шайлоо өткөндөн кийинки анын жыйынтыктары, мүчүлүштүктөр алдыдагы маселелер тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.